Байкадыңарбы, Дики Армандын балдарынын колунда курал-жарактар жүрөт, балким террористтер ушулар болуп жүрбөсүн. Эл чындыкты билсин. Алматыда каза тапкандардын арасында кыргыз жарандары бардыгы туугандары сөөгүн алып чыга албай жаткандыгын маалымдалды. Бул тууралуу балдардын биринчи хосписинин негиздөөчүсү Помогать Легко кайрымдуулук фондунун башчысы Динара Аляева жазды. Алматыда каза болгондордун расмий маалыматы бар. Бул 100дөн ашуун киши, андан 2 же 3 эсеге да көп болушу мүмкүн. Өлтүрүлгөндөрдүн арасында кыргыз жарандары да бар. Алар коңшу өлкөдө иштеген же убактылуу барган бейпил жарандар. Туугандары алардын сөөгүн алып чыга албай жатышат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Садыр Жапаров биздин жарандарга жардам берүү үчүн штаб уюштурулган деп жазылган билдирүүдө. Булак Серип Медиа. Эл чындыкты билсин. Нурсултан Назарбаев Мадумаровдун неге сөктү Казакстанда башаламандыктал болуп, мародерлор тарабынан бир катар ири объектилер тонолуп өрттөлүп жатканда Даха Мадумаров Нурсултан Назарбаевдин жардамчысына телефон аркылуу байланышыптыр. Мадумаров адатынча Нурсултан Назарбаевга жулуу саламын айтып, көкөлөтө мактап, бакта коюп сөзүн баштайт. Ачууланып турган жардамчы сөздүн кыскасын айтууну максатка өтүүнү сурайт. Анда Мадумаров: менин Алматыда бир катар кафелерим, соода түйүндөрүм бар экенин билесиңер. Азыр кабалды аларды коргоо зарыл болуп турат. Тоноп талкалап кетишпесин деп кыжалат болуп турам. Мүмкүн болсун Нурсултан Абишевич менен Казакстанда мүлктөрүмдү коргоого алып, полиция же атайын кызматтан азаматтарын охрана коюп берсе жакшы болот эле деп агынан жарылат. Назарбаевдин жардамчысы Мадумаровду бул сураныч Нурсултан Абишевичке жеткирүүнү убада кылат. Назарбаевга Мадумаровдун бул сөздөрүн жеткирген Нурсултан Абишевич катуу ачууланып: адахан собака, ошол учурда мага ушинтип кайрылып жатабы? Иди на 3 буквы деп жеткирип койгуң деп жардамчысын айтат. Жардамчысы кайра Мадумаровга чалып: Абишевич сизди ушинтип сөктү, айып этпеңиз, мүлктөрүңүздү өзүңүз коргоп албасаңыз болбойт го дейт. Адахан Мадумаров Казакстанга ташып топтогон кыймылсыз мүлктөрдүн тагдыры начар саналып, маанай түшүп, бир аз ден соолугу начарлап, заарын кимге чачарын билбей отурган чак. Касапчыга мал кайгы деген ушул туура казак эли канжотуп отурса, Мадумаровдун бул кылыгы кимге жаксын? Булак аргумент кейичи. Эл чындыкты билсин. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 9-январда Алматы шаарындагы башкы консулдук 14 кыргыз жараны мекенин алып келгенин билдирди. Алардын ичинде аялдар жана балдар бар. Министрлик мындан тышкары Нур-Султан шаары менен авиакаттам токтоп тургандыктан 15 кыргыз жаранын темир жол аркылуу алып келүү боюнча иш жүрүп жатканын маалымдады. 6-январда Тышкы иштер министрлиги 20 кыргыз жараны эвакуацияланганын билдирген. Алардын арасында аялдар, балдар бар. Атайын уюштурулган транспорт менен кыргызстандыктардын тышкары 20 орус, 4 тажик, 1 өзбек жараны келген. Казакстандагы башаламандыкка катышууга шектелип, кыргызстандык жарандар кармалганы белгилүү боло баштады. Булак Азаттык Кейичи. Эл чындыкты билсин. Акыйкат чечилишин көзөмөлдөп туралы Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Викрам Рузахунов тууралуу кайрылуу жасады. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Викрам Рузахунов тууралуу кайрылуу жасады. Бул тууралуу парламенттин сайтында жарыяланды. Мекендешибиз музыкант Викрам Рузахуновго коңшу өлкөдөгү башаламандыкка байланыштуу олуттуу айыптар тагылып жаткандыгы баарыбызды бушайман кылууда. Өнөр адамы таланттуу мекендешибизге байланышкан айыптоо иши тыкыр иликтөөнү талап кылат. Биздин тиешелүү органдар аталган маселени коңшу өлкөнүн компетенттүү органдары менен бирге изилдеп, адилет чечим чыгарат деген ишеничтемин. Жогорку кеңештин депутаттары аталган окуяга көз салып, акыйкат чечилишин көзөмөлдөп турабыз. Биз эзелден эри чаркак жашаган канатташ казак эли менен бир туугандык достук мамилелерди өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана алакаларыбызга көйрөккө түшүрчү көрүнүштөргө бирге каршы турабыз, деди ал. Булак Супер.kg. Эл чындыкты билсин. Өзүнүн 20 000 элин террорист кылган казактар эми биздин өнөр адамдарын бандит кылууда. Буга карапайым казак эли күнөөлүү эмес, саналуу акмактар гана. Биз өз милдетти аткардык, алардын тынчтыгы үчүн мамлекетибиз салым кошту. Кыргыз эли дагы карап турган жок, гуманитардык жардам чогултуп жөнөтүп жатышат. Качып келген казактарды үйүнө калкалап, курсагын тойгузуп жылуу сөзүбүз менен күттүк. Кечетен бери биздин элге күбө шубаган саясатты мамлекеттик телеканал сайттар аркылуу жана эксперименттердин оозу менен жайылтып жатышат. Булардын жакшылыкка жамандык менен жооп берген мамилесине тарых баасын берет. Саналуу акмактар үчүн бүтүндөй казак эли уялышат. Сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болушат. Өнөр адамдары, төкмө акындар жолугушканда бетине көө кылып ырдашат. Ошондо жер тиктешет. Биз кыргыздар ынтымактуубуз, ичара саясий көз караштар үчүн кайым айтышкан менен жалпы кызыкчылыкта биригип кетебиз. Азыр Казакстанда аба аябай начар, эл 2-ге 3-кө бөлүнүп турат. Ошого алар интернетти токтотуп салышты, маалымат чыкпасын деп. Тынчтык орноп интернет иштеген күнү булар кайра тытышып жатып калышат. Биз кыргыздар бир күнү зылдап, экинчи күнү этегибизди жаап, ынтымакташып алабыз. Керек болсо бизде 3 жолу бийлик алмашуу болду. Казактардан айырмаланып, сырттан жан сого сурап, өзүнүн элин террорист деген жокпуз. Биз мына ушундай сапатыбыз менен улуубуз, уңгубуз, терең тарыхыбыз улуу. Эми Фейсбуктагы достор ырас жакшылыкка жамандык кылып жатканда өз ара ынтымакташып, аларды каралоо, жала саясатына туруштук берели, өздөрүнө жараша жообун алат. Биз маалыматты ыкчамбыз жана адилеттүүбүз деп Дайырбек Орунбеков өзүнүн Фейсбук баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.
Казакстанда 164 адам каза болгону расмий айтылды. Атышы токтой эле Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдөгү тополоңдо 164 адам каза болгонун билдирди. Мекеменин маалыматын казакстандык телеграм каналдар таратты. Министрлик өлкөнүн 4 облусу боюнча маалымат берген. Ага ылайык Алматыда 103, Кызыл Ордо облусунда 21, Жамбылда 10 жана Алматы облусунда 8 адам каза болгон. Калган 22 адамдын кай жерлик экени белгисиз. Казакстандын өкмөтү 5-январдан бери биринчи жолу каза болгондор боюнча кеңири маалымат берди. Буга чейин ички иштер министрлиги күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери жана 26 куралчан адам өлтүрүлгөнүн билдирген. Нааразычылык акциясына чыккандар өлкөдөгү кымбатчылыкты айтып өкмөттүн кызматтан кетишин жана 1993-жылкы конституциянын кайтарылышын талап кылышты. 5-январ күнү түндө Алматыда миңдеген адам республика аянтына жыйналып, кымбатчылыкка каршы нааразычылыгын билдиришти. Полиция аларга каршы көздөн жашагычуу газ, желимок, кулак тундуруучу граната колдонду. Ушул түнү өлкөнүн башка аймактарында дагы нааразычылык акция уланды. 5-январ түшкө жакын президент Токаев өкмөттүн отставкасын кабыл алды. Өлкөнүн башка аймактарында Актау, Чымкент, Актөбө, Өскемен, Семей аралда дагы нааразычылыктар уланды. 5-январда түштөн кийин Алматыда тополоң башталып, белгисиз адамдардын тобу мэриянын имараттан жана аба майданга кирип барды. Шаар акимчилигинин имараты өрттөнүп жаткан видеолор интернетке тарады. Алматыда оңдогон соода түйүндөрү, дүкөндөр, банктар тонулгону кабарланды. Токаев 6-январда Коопсуздук кеңешинин жыйынында Алматыдагы чабуул үчүн террористтик топторду айыптады. Бирок ал айткан террористтик топтордун 2-январдан берки нааразычылыкка чыккандардын катышы бар экени тууралуу так далилдер жок. Казакстан президенти кимди террорчу, бандиттер деп атаганы белгисиз. Токаев аларды минтип атоого эмне негиз болгонун, алардын кайдан келгенин, эмнеге аны агрессия деп эсептей турганын ачык айтпады. Кийинки күндөрү Казакстанда кандайдыр бир террордук аракеттер, аскерий операциялар болуп жатканы тууралуу маалымат түшүп элек. 5-январда өлкөдө кырдаал курчуп кеткенде Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сурап кайрылды. Уюмга кирген Орусия, Армения жана Беларусь Казакстанга жардам берүү үчүн аскерлерин жөнөттөрүн билдиришти. 6-январдын кечинде өлкөгө орус аскерлери келди. Бийлик өзгөчө кырдаал жарыяланды. Интернет абдан начар иштеп, көбүнчө өчүрүлдү. 7-январда Токаев согушкерлерге ок атууга буйрук бергенин билдирди. 8-январда Назарбаевдин көптөн берки үзөңгүлөшү Улуттук коопсуздук кеңешинин мурдагы жетекчиси Карим Масемов мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен кармалды. Булак Назар Ньюс КХ. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев кааласаңар генералдыкты тапшырып берейинчи. Мындай пикирин Сыймык Жапыкеев жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Урматтуу достор, биздин өлкөдө мен эле генералдай ой калат экен. Сүйлөшкөн эле жамандаган эле деле мен болуп калдым. Кааласаңар генералды тапшырып берейинчи. Өзү чынында Кыргызстанда 170тен ашык генерал бар. Арасында лейтенант болбой генерал-лейтенанттар бар. Майор болбой генерал-майор болгондору бар. Эл үчүн кыймылдаганы да бар. Канча коррупцияга аралашкандары соттолуп чыккандары толтура. Мен стажер, анан младший лейтенанттан полковникке чейин баскычтарды өткөргөм. Мени жамандап бүтпөй коюшту. Фейсбукта 15 миңден ашуун тескер фейктер орун алды. Урматтуу достор, силерге койдум. Кааласаңар генерал намын өткөрүп берейин. Бир эле өтүнүч, ошону менен мени тынч койгулачы, сураныч. Саясатына деле баарына ыраазы болдум деп жазды ал. Булак аргумент КХ. Эл чындыкты билсин.